Саламатсыздар ма балалар? Бүгүнкү өтөтүн сабагыбыз 112 сабак. Көбөйтүү менен бөлүүгө берилген жанама түрдө түшүрүмдалган эсептер. Сен көбөйтүү менен бөлүүгө берилген жанама түрдө түшүрүмдалган эсептерди курастырууда және чыгарууду жалгастырасың. Биринчи эсепти чыгар. Бир көчөдө 18 үй бар. Бул экинчи көчөдөгүгө караганда 2 эсе артык. Экинчи көчөдө нече үй бар? Балалар, бул жерде эгер байкасаңдар, айта кетейин, караганда деген сөз бар болатын болса, 2 эсе артык болсо биз керисинче 2-ге бөлөт экенбиз. Караганда деген сөз болатын болса. Ал 2 эсе кем десе биз керисинче көбөйтөт экенбиз. Шешүүгө 18-ди 2-ге бөлсек 9. Түсүнүктүү чыгар балалар, Караганда деген сөздөр. Жабабы экинчи көчөдө 9 үй бар экен. Экинчи эсепте сызба боюнча эсеп курастыр, оны чыгар. Биринчи тапшырмадагы эсепке кире эсеп чыгарганыңды далилде. Биринчи көчөдө 18 үй бар. Экинчи көчөдө 9 үй бар. Биринчи көчөдө экинчи көчөгө караганда нече эсе артык үй бар? Яғни бул жерде 18-ди 9-га бөлөмүз. 2 эсе артык үй бар деп алсак болот. Үшүнчү эсепти чыгар. Бакта 8 алма агашы бар. Бул алмурт агашына караганда 2 эсе кем. Бакта нече алмурт агашы бар? Бул жерде да караганда деген сөз тур, яғни 2 эсе кем болсо биз керисинче 2-ге көбөйтөбүз. Шешүүгө 8-ди 2-ге көбөйтөбүз 16. Жабабы бакта 16 алмурт агашы бар. Төртүнчү эсепке баратын болсак, үчүнчү тапшырмадагы эсепке бир кире эсеп курастыр. Кыскача жазбасын жазып эсепти чыгар. Бакта 8 алма агашы бар, 16 алмурт агашы бар. Алмурт агашы алма агашынан канча эсе артык? 16-ны 8-ге бөлөмүз 2, алмурт агашы алма агашынан 2 эсе артык деп алсак болот. Эсепти чыгар. Агам саяжайда 3 күн дем алды. Бул онун шипажайда дем алган күндөрүнө караганда 6 эсе кем. Караганда дептир. Агам шипажайда нече күн дем алды? Кайталап айтам, караганда деген сөз болатын болса, биз керисинче 6 эсе кем десе бөлмейбиз, бул жерде көбөйтүү жүргүзөбүз. Яғни 3-ке 6-ны көбөйтөбүз, 6 18. Агам шипажайда 18 күн дем алды. Келесі 6-ncı есепте көрсөтүлгөн өлчөм бирликтерин түрлөндүр. 6 метр. 1 метрде 10 дециметр бар. 6 метрде 60 дециметр бар. 300 сантиметр. 1 метрде 100 сантиметр бар. Яғни 300 сантиметр дегенimiz бұл 3 метр болады. 8 дециметр. 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 8 дециметрде 80 сантиметр бар. 9 дециметр 3 сантиметрimiz сантиметрмен есесек 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 9 дециметрде 90 сантиметр, 90-га 3-ті қоссақ 93 сантиметр. 36 сантиметримизде қанша дециметр және сантиметр бар болатын болса, 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 30 сантиметрimiz 3 дециметр болады екен. Яғни 3 дециметр 6 сантиметр. Келесі есепте 2 метр 4 дециметрді дециметрге айландыр дейді. 1 метрде 10 дециметр бар, 2 метрде 20 дециметр бар. 20 дециметрге 4 дециметрді қоссақ 24 дециметр шығады. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Есепті жалғастырамыз. 7-ci есепте дейді. Бірінші жақшаның шәрінде орындалып алады. 36-ға 42-ні қосамыз. 35-ті 5-ке бөлеміз. 36-ға 42-ні қоссақ 78, 35-ті 5-ке бөлсек 7, 78-ден 7-ні алсақ 71. Келесте 9 көбөйтүү 3 қосылған 27 бөлінген 9. Бірінші көбөйтүүнүн бөлүү орындалып алады. 9-ға 3-ті қоссақ 27. 27-ні 9-ға бөлсек 3-тен 27-ге 3-ті қоссақ 30. Келесі 8-ci есеп теңдеулерді шеш. Бұл жерде бірінші
әрине жакшаңыш орундалып калат биринчи эсепте. X косулган 43тен 15 алсак 28 тең 29. Бул жерде белгисиз санды табуу үчүн биз 29дан 28ди азайтамыз. X'тин маани 1 болот. Теңдөөдө міндеттерди текшеремиз. 1ди X'тин ордуна коебуз да. Теңдөөбүздү текшеремиз. Келеси. Бул жерде белгисиз саныбыз Y болуптур. Теңдиктин оң жагын чыгарып алабыз. 10дан 23 алсак 77. Y-тин маанин табатын болсак 77ден 67ни алабыз. Y-тин маани 10га тең болот. 10ду Y-тин ордуна коюп теңдөөбүздү текшеремиз. 10га 67ни коссак 77. 100ден 23 алсак 77. Теңдөөбүз дурус. 9-эсепте сызбага сайкес өрнөк кур жана онун маанин тап. 5-тапшырмадагы кири эсепке кири эсеп чыгарганыңды далилде. 9. 5-тапшырмага карап көрсөк болот. Жалпы агам шипажайда 18 күн дем алды. Ал саяжайда одан 6 есе кем дем алды. Агам саяжайда канча күн дем алды? 18 алдына бөлөбүз. 3. Агам саяжайда 3 күн дем алды. Бул жерде балдар сендер караганда деген сөз косуп башка мисал кураштырсаңдар да болот келтирип. 10 эсеп ойлон тап. Тор кездерде 1, 2, 3, 4 сандар менен толтур. Осы сандар ар бир жолда және баганда бир реттен гана болуу тийиз. Биринчи жолдарды дейик, жолдар менен 3, 2, 4 бар 1ди койдук. 1, 3, 2 бар 4ди койдук. 2, 1 бар 3 менен 4ди койдук. 2 бар 4, 1, 3ди койдук. Мына жер менен текшерип чыгабыз. Кайталанган сан жок багандарында. Экинчи тор көздүн жолунга карайык. 1, 2, 3, 4 кайталанган жок. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 багандарда да кайталанган сандар жок. Міне осулай жазабыз. Каналга тиркелип лайк басууду унутпаңыздар. Келесі сабакта кездескенче.